Урматтуу коллегалар, мен ушул мыйзам долбоорун колдоо беришиңиздерди мен суранам. Рахмат чоң. Мыйзамды окусаң жакшы, бирок баш мыйзамга бул каршы келет. Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, баш мыйзамды жакшыраак карап окуп койгула. Себеп дегенде бир кылмыш үчүн адам баласы эки жолу жазаланбайт. Себеп дегенде эгер акталган адам аны ак деп санайт. Ошондуктан баш мыйзамды окуп, могул мыйзамга эки мыйзамды бир карап атабыз, каршы берүүгө үгүттөйм. Мен баягы убактым бар эле түшүнүштүү окшойт десем түшүнбөпсүздөр. Могул мыйзамдын мааниси боюнча адам өлтүргөндөр, террористтер, мекени сатып кеткендер бардыгы депутат боло алат, президент боло алат. Түшүнүңөрбү? Мыйзамды окугула. Баш мыйзамга каршы бул. Каршы бергиле. Чоң рахмат. Эми Элмурза Ракиевич өзүнүн шкурасын ойлоп алса керек, эч кандай маселе жок. Добушка коелу, өтсө өттү, өтпөсө эч кандай маселе жок. Мен эч кандай каршылыгым жок. Андай деп Элмурза Ракиевич сиз каршы бергиле деп айткан сиз укуңуз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бербейсизби? Эмне кыласыз? Өзүңүз соттолсоңуз, өзүңүз коррупцияга шектелсеңиз, ал эмне үчүн буяка келип депутаттарды договор этип атасыз? Кереги жок, сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Бар депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз отвечать аласызбы? Мейлим, балким мыйзамыбызга макул дейли. Эмнеге террористтер, адам өлтүргөндөр, адамды зорлуктагандар кирбеди бул сиздин мыйзамыңызга? Же окубадыңызбы акырына чейин? Урматтуу коллега, бул жерде Элмурза Ракиевич деп кое берсеңиз, кичине кечиримдүүрөөк болот. Урматтуу Элмурза Ракиевич, бул жерде речь идет о коррупции. Мен да бир жолу айтып коеюн, мамлекеттин чөнтөгүнөн урдап келген ууру кайтып келбеш керек деген эле маселе болуп атат. Бул мурда мыйзамда сиз генеральный прокурор болуп иштеп турганда билесиз. Бул мыйзам бар болчу, бирок акырын коррупцияга шектелип келип, кайтып срок эмеси погашение кылып кайтып мамлекеттик кызматка келип атпайбы? Мен ошону айтып атабыз биз, кызматка келбесин. Ал эч кандай чектөө жок андачы коррупционерде. Пожалуйста, базарды иштесин, таксовать этсин, бизнес кылсын, только мамлекеттик кызматка келбесин деп атабыз. Урматтуу Элмурза Ракиевич, эмне эле мынча сиз алардын жанын тартып атасыз, мен билбейм. Сиз башка статья менен соттолгонсуз го. Сиз калп эле кычып атасыз да магачы. Калп эле өзүңүз билип туруп, мына публика ойноп атасыз да. Эми в конце концов, перестаньте, пожалуйста. Дагы суроо. Депутат тиги же бул мыйзамга пикири келишпесе каршы чыкканга үндөгөн акысы барбы? Акысы жок. Каерде жазылып турат? Бардык жерде жазылып турат. Регламент жазылып турат. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Жок, айтып атышпайбы? Элмурза Ракиевич, мен билем сиз сыйлуу генералсыз, эми некрасиво просто. Азыр эми элге туура эмес негатив болуп атат. Рахмат чоң, мен сизди колдобосоңуз колдобойм деп коюң, мен ыраазымын. Колдобой эле коюңуз. Жок, мен суроо берип алайын да биринчи колдош үчүн. Жок, мен айтып атам, үндөгөнгө акыңыз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Бүттү. Анда дагы бир суроо. Отвечала, шкурный вопрос деген сөз ал расмий тилби же жаргонбу? Эми аны сиз отуруп чыккан сиз жакшы билесиз. Мен ар дайым айтам, мен отуруп чыкканым үчүн сыймыктанам, балким отуруп атам, мындай даражага жетпейт элем. Жок, кандай сөз ал? Отвечала дедиңиз. Ошо отуруп алганыңыз жакшы болот эле өзү негизичи. Жок, жооп берсеңиз, отвечала менен шкурный вопрос дегенде аны каерде колдонулат? Өзүңүз жакшы билесиз каякта колдонот. Ошо сиз отурган жерде колдонот да. Жок, сиз тиги расмий трибунадан айтып атпайсыз. Сиз буяка чыгып кычып атпайсызбы? Эмне деп айтайын? Сиз чыгып кычып атпайсызбы, чыгып алып? Ой, дош бербегиле, бул туура эмес мыйзамда. Аны эмне дейин? Сизди барып кучакталып өбөйүнбү? Рахмат Элмурза аке деп. Урматтуу төрага, анда юристиңизге суроо берип койбоймунбу? Депутат үгүттөгөнгө акысы барбы же жокпу? Те или иной мыйзамга. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздерди сыйлап, мындай бул жер бийик трибуна, бул жерде өйдө төмөн сөздөрдү айткандан этият болсок, бири-бирибизге сый мамиле кылсак, сабыр кылып мыйзам. Анда төрага сиз жооп берип коюң, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Депутат кайды бир маселе боюнча каршы бергиле же добуш бергиле деп үгүттөгөнгө акысы барбы? Ар бир депутаттын өзүнүн позициясы, ошол позициясына туура келсе айта бергенге эч ким негиз койт. Үгүттөбөйт, позициясын айтат.
Жо, биз чыгып айтып атпайбыз, добуш берип койгула, же добуш бербегиле деп айтып атат. Ошол туурабы же туура эмеспи? Элмирза Аракевич чыгып сиз үгүттөп атпайсызбы? Анан буякта эле жүрүп бүт депутаттарды барып уговорить этип атасыз, добуш бербегиле деп. Анан мы центральный микрофонго чыгып айтып атпайсызбы? Бул туура эмес мыйзам, колдобогула деп. Мынакей азыр көрө эле стенограмманы. Жо, ошондой айтканга укугу барбы, урматтуу Укугу төрага? жок андай. Жо, сиз айтпа, мен төрага жооп суроо Пожалуйста. берем. Мен айтып коеюн, үгүттөгөнгө эч кимдин укугу жок, өзүнүн позициясын каршы же макул экенин гана өзүнүн позициясын айтканга укугу бар. А жалпы депутаттар анда чыгып алып туруп добуш берип койгула деген дагы үгүттөө да бул. Эмнени айтып атасыз? кандайча Менин мыйзамыма добуш берип койгула деген дагы үгүттөө да анда. ал мыйзамдын автору катары айтат да. Демилгечи Мыйзамга катары. каршы чыккан катары үгүттөсө болобу, добуш бербегиле деп. Мыйзамдын демилгечиси ошол мыйзамды колдоп коюуга үгүттөгөнгө толук акысы бар. Мыйзамдын демилгечиси болсо. Хорошо, анда мындай кылайлы, урматтуу коллегалар, кечирип койгула мени, баягы өздүккө алдырып кетти деп атасыздар. Мен мына стенограмма үчүн жалпы маалымат, массалык каражаттарга айтып коеюн. Бүгүн Жеңиш Ермолович, сиз экөөбүздүн ортобузда эгер счет кетсе, сиз 1-0 мени уттуңуз. Себеп дегенде мага аябай эле копол тийдиңиз. Азыр дагы айтып атасыз, кычып атасыз деп атасыз. Кычып атат деген сөздү мен түшүнбөйм. Ал кычыйт деген эмне деген сөз? Абдан жакшы түшүнөсүз. Бирок азыр басылма кызматтарда бүт сиздин сөздөрүңүз жүрөт. Ушу Элмирза Аракеевич отвечала деди. Элмирза Аракеевич шкурный вопрос деди деп. Мындан утуп алдыңыз. Бирок мындай утуктун кереги жок. Мен өзүм сабырдуулугум менен бир аз чыдап койдум. Мен сизге бүгүн теңелип, же болбосо сиздин мыйзамыңызга каршы чыгып атып, могул жеке сөздөрдү айткым келбейт. Ошондуктан мен дагы бир эсе жарыялап коеюн, сиз уттуңуз. Бирок бул утуу убактылуу, бул жалган утуу. Чоң рахмат, менин суроом жок, жооп бербесеңиз болот. Жооп берип атып, дагы капа кылып аласыз мени. Рахмат чоң. Айта турган сөз Жооп көп. бербей эле коюңчу. Рахмат. Айта турган сөз көп таарынаста.